9 март күнү Кара Суу районунун тургуну Адина Жураева аттуу жаран Оравалда Нариман ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ал өз алдынча дем албай атайын аппаратка жаткызылган. Бирок медициналык жардам көрсөткөнүнө карабастан 10 март күнү кечки саат 9-да каза болгону маалымдалды. Бир туугандары жеке менчик оорукана Шарапат клиникасынан алып келишкен, бизге жандандыруу бөлүмүнө өтө оор акыбалда келген. Оор акыбалда келгенде биздин дарыгерлер, реаниматологдор чыгып алган учурда ошол жерде бир жолу остановка берген, жардам көрсөтүшкөн, анан реанимациялык мероприятиялар жасап, дем алуу аппараттарын алышып, ал жактан чыккан. Аппаратта жатты, өтө крайне тяжелый менен жаткан. Кечинде уже 8:30 түнкү 20:30 бааны уктушене берген, дагы немелери түшкөн. Реаниматологдор мероприятиялар жардам көрсөтүп бүт билмей калган, 9-га барып каза болгон да. Ошол эле күнү Ош шаардык клиникалык ооруканасына дагы бир жаран кайрылган. Анын абалы эртең менен оорлошуп реанимацияга алынган. Дарыгерлер диагнозун ботулизм деп коюп, ал да көз жумган. Ошол эле күнү эртең менен оор акыбалда, акыбалы оорлой баштагандан бул жерде биз врачтар менен биргеликте реанимацияга алып чыкканга макулдашып чечтик. Эми маалыматты жөнөттүк. Алар келип, бизге инфекционисттер келди, невропатологдор келди, эндокринологдор келип, ар бир өзүнүн диагнозун коюшуп, акыркы анализден бүгүн кече эртең менен бүгүн анализден ботулизм деп результат чыгып атат. Мындан сырткары Кара Суу аймактык ооруканасында 10 адам ботулизм менен түшкөн. Алардын баары Нариман айыл өкмөтүнүн Зардар айылынын тургундары. Бейтаптар үйдө жасалган салатка уланышы мүмкүндүгүн дарыгер Абдыгапар Гаипов билдирди. Bir предмет эки көрүнүп, туман пайда болуп, көндөр айланып, жутуна албай, баштары ооруп, көндөр айланып ушунда келишти. Келген убакта эле ошол диагнозун коюп эле противобактериялык сывырткаларын бердик өз убагында. Ошо алдыңкы келген 6 жаран состояниясы орто абалда. Бүгүнкү келген 2 жаран жаңы уже келгенде эле сывырткаларын бердик. Соответствующий леченияларын жаздык, компенсацияларды алып атышат. Дезинтоксикационный терапиядайбыз. Азыр Кудай кааласа буларды эле жакшы болуп калыш керек. Каза болгон жарандар жана Кара Суу райондук ооруканасына кайрылган бейтаптар 6 мартта туулган күндө бир дасторкондо болушкан. Анда Замирахан Исмаилова аттуу жаран 60 жылдык маарекесин белгилеп, үйүнө конокторду чакырат. Учурда ал өзү да ууланып ооруканада жатат. Yopgan Shakar opamdan bo'pti da. Yopgan Shakar opamdan oshni yemaganlar, chiqib ketganlar sog'lam. Oshga shakar olib qo'shib yeganlar, mana shu bizlar yana ikkitasi o'tib ketdi. Qolganlar shu yerda yotibmiz. Rahmat, vrachlar yaxshi qarayapti. Alloh rozi bo'lsin. O'zingizning ahvolingiz qanday hozir? Yaxshiman. Shu bolalar yaxshi bo'lsa yaxshi. Hozir bu yerdagilar nevaralaringizmi? Bular nevaralarim, mana qizim. O yoqda ukalarim, xotinlari. Yoqda bitta ukam bilan xotini yotibdi, mayda do'stlarim yotibdi. 7 kuni do'stlarim keluvdi. 6 kuni qarindoshlarim keluvdi. Ko'z o'tib ketgan keliningiz bo'ladi. Bu ham kelinim bittasi do'stim. 2 oyam ayol kishi. Bittasi Tavakkalxon. Yaxshi edi. Bittasi Odinaxon kelinim yaxshi edi. Адистер бейтаптар эмнеден уланганы боюнча болжолдуу маалыматтарды гана айтып жатышат. Азыркы тапта туулган күнгө коюлган ширелер алып келинип, Кара Суу районундагы лабораторияда текшерилүүдө. Айтылып жаткан салаттан эч нерсе калган эмес. Ал эми текшерүүнүн жыйынтыгы 3 күндө чыгары кошумчаланды. Асен Сыдыкова, Жусупбек Кошмат уулу, Регион Ош.